Assalamu алейкум достор, Улуттук спорт YouTube каналынын катталуучулары жана жалпы эле улак көрөрмандары. Достор, бүгүн мен силер менен Кыргыздын алпы атактуу кочон балбан тууралуу бир аз маалымат бөлүшө кетейин деп турам. Балбандын ат үстүндө алгандарын айтсаң 6 күндүк сөз, ошондуктан бир аз гана учкай маалымат катары. Эскерте кетсем, видеону 3-4 жыл башта тарткам. Ошондуктан сапаты бир аз жакшы эмес. Андыктан кемчилик болсо кечирим сурайм. Кочон палбан 20 жашында Манас Баатырдын 1000 жылдык мааракесине барып, эң иштен 1-чи орунду алып чемпион болуп кайткан. Андан соң Кыргызстандын чемпионатын 7 жыл катар уткан. Көптөгөн ийгиликтерге жеткен киши. Кочон палбандын Торпок-Улакта алган соорундарынын дагы эсеби жок. Аттардын да мыктыларын минген. Азыркы учурдагы атына токтоло кетсем, ушул легендарлуу Сурат. Бул Сураттагы аттын алпы кайнаган топто сааттап туруп, Кочон палбан менен 90 кило торпокту көтөрүп куштай сызган ат. Бунун артынан да учурда балдары өсүп келүүдө. Мен билгенден жакшы чыгып келатканы Шырам деп, кличкасы Шырам деп коет. Быйыл көрүп калсак керек чоң улактардан. Жанында турган бир тууган инеси Бакы Ажы. Бакы Ажы да кыргыз балбандарынын катарын толуктайт. Бакы Ажы тууралуу эскере кетсем, бир топ жыл башта Ноокат жергесинде Алтынбек Сулайманов чоң маараке өткөрүп Торпок-Улак берген. Ошондо Бакы Ажы өзүнүн карегер атыны минип барган эле. 2 сорунга катар таштаган эсимде. Бири карышкыр, бири бүркүт болсо керек эле. Маарага таамай жалгыз жеткирип барып таштаганда депутат Алтынбек Сулайманов өзү келип, мынакей чыныгы кыргыз палбаны деп Бакы Ажыны куттуктап белегин бергенин көргөнбүз. Мынакей достор, силерге аз да болсо кыргыз балбандарын колуман келишинче маалымат катары тааныштыра өттүм. Жакса лайк басып, ой пикир болсо калтырып, палбандарды колдоп, жакшы сөздөр болсо жаза кетсек.